Орто мектептер менен гана чектелбестен жалпы окуу жайлар туурасында чагылдырууну улантабыз. Биздин мектеп көрсөтүүсү бүгүн Кадамжай жергесинде, саламатсыздарбы? Кадамжай Семетей лицейинин ичинде турабыз. Анда лицейдин жалпы ишмердүүлүгү, окуучуларга түзүлгөн шарттары, тарых таржымал туурасында алдында кененирээк билип алабыз. Анда биз ошол лицейдин директорунун өздүк канасына баш багалы. Негизи биз кабыл алуу экзамендери 2 этап болот. Биринчи этабында баардык мектептерге өзүбүз барабыз. Мектептердин өзүндөн экзамендер алабыз. Биринчи этаптан өткөн окуучуларды анан экинчи турга чыгарабыз. Экинчи тур өзүбүздө болот. Или ар кандай ушундай тандалган мектептерде болот. Ошо менен мектебибизге кабыл алабыз. Негизи биздин лицейде англис тилине өзгөчө басым жасалат, ошондой эле информатиканы тереңдетип окушат. Англис тилине басым жасалгандыгы окуучулар 7-класска келгенде жумасына 12 сааттан 14 саатка чейин англис тилин окушуп, андан кийин математика, физика, химия, биология сыяктуу так илимдерди англис тилинде окуй башташат. Биздин лицейдин өзгөчөлүгү мына ушул так илимдерди англис тилинде окуп, ошол алган билиминин натыйжасы менен дүйнөнүн 4 бурчунда өздөрүнүн билимин өркүндөтүп, андан ары жумуш таап, өздөрүн ар тараптуу каржылап кеткенге толук мүмкүнчүлүк бар. Дүйнөлүк масштабтын деңгээлинде билим берген бул лицейдин жалпы мугалимдери иш учурунда мына ушундай ак халатта жүрүшөт. Кадамжай Семетей лицейи 3 жылдан бери электрондук журналды уланып келет. Ал журналдын аты EduPage. Бул журналдын артыкчылыктары абдан көп экен. Себеби биз мурда кызыл журналды жазып жүргөн болсок, азыркы учурда биз кызыл журналды ар бир класстарга көтөрүп кириштин кереги жок. Биз бул электрондук журналды телефондон жана компьютерден кирип, балдарга бааларын коюп, жана ошол жерден биз мониторингди жүргүзө алабыз. Ар бир окуучуда карта бар, ID карта деп коет. Ошол карта менен кирип атканда ошону басып турникет менен киришет. Ошол кирген учурда ата-энеге сообщение кетет. Алар өзүнүн телефонунан кирип, баласынын кирип чыкканын көрө алат. Ошол учурда окуучуга коюлган баалар ата-энесине коюлган күнү убактысы менен барып турат. Ата-эне мисалы биз дагы телефондон кирип кое алабыз бааларды. Ошол учурда ата-энелер дагы телефонуна приложение бар, тиркемени жүктөп алып, мониторинг жүргүзүп көрө алат. We are going to go through the ABCD together, okay? Yes. The song. E for apple, A for Учурда лицейде 360 окуучу тарбияланат. Мырза окуучулардан түзүлгөн окуу жайда жалпы 70 кызматкер эмгектенсе, алардын 32си мугалимдер. Окуучуларга билим берүүдө өлкөбүздөн эле эмес, чет өлкөлөрдөн да келип окуткан мыкты мугалимдерди кезиктирдик. Let's continue, guys. E for ink and E for insect. Мен өзүм Ирак мамлекетинен болом. Бул жака мени Сапат билим берүү мекемеси чакырды. Мага Кадамжай лицейин сунуштады эле. Мен картадан аны карап көрсөм, Кыргызстандын эң четинде экен, бирок мен бул жака келүүнү чечтим. Картадан көргөнүмдө үстүнөн абдан жакшы көрүнгөн. Анан мен бул жака келүүнү чечтим. Бияка келгенде мага абдан жакты. Биринчи бул жактын эли абдан жакшы экен. Мен ар кандай тойлорго чакырды, жана ал жактагы тамак аш дагы мага абдан жакты. Ошо менен бирге бул жактагы адамдар абдан меймандос экен. Үйүнө барсаң, же тойлорго барсаң абдан жылмайып тозуп басат. Анан ошонун арасынан эң жакшы жаккан тамак бул самсы болду. Самсы абдан дамдуу тамак экен. Жана бул жакта окуучулар дагы билимдүү, илимдүү окуучуларды көрүп сыймыктанам. Жана алардын келечеги экенин деп ишенем. Чоң рахмат. Мына ушул мыкты мугалимдердин баш сабында турган кыргыз тили жана адабияты мугалими Гүлзара Байзакованын сабак берүү процессине күбө болдук. Сөздөр тутумдашып келип, бир суроого жооп берип, сүйлөмдө бирден Көп кыйынчылыктарды баштан өткөрдүм деп айтсам болот. Анткени ийгиликке жетүү оңой эмес. Мугалим деген бул ийгиликке жетүү үчүн
бир кичине окуучуларга бир ийнедей бир шоуланы жаратуу үчүн бир деңиздей бир жарыкты шимирүү керек дейт да. Мындай бул ийгиликтерге мен кантип жеттим? Өзүмдүн мындай бир талыкпас эмгегим менен, өтө изденүү менен, чыгармачылык менен иштегенге аракет кылуу менен жеттим деп ойлойм. Мен бул лицейде окуучуларга кыргыз тили жана адабиятынан сабак берүү менен бирге ушул изденүү менен, чыгармачылык менен окуучуларды жалпы республикалык тестке да даярдап келе жатам. Мен Гүлзар эжени ошол лицейге келгенден бери жакшы билем. Гүлзар эженин адамгерчилиги жогору. Ал адамга болгон мамилеси жакшы. Ошондой эле эң негизги эженин эң негизги мүнөзүндөгү айырмачылык ал өзүнүн ишин берилип аткарат. Аны мен эмгекчил адам катары баалайм. Ал дайыма сабагына дайыма даярданып, ал өзүнүн үстүнөн өтө көп иштеген адам катары баалайм. Лицейдин эң алдыңкы окуучулары сабактан тышкары мына ушул бөлмөдө ар кайсы сынактарга даярдык көрүшөт. Ал эми менин жанымда лицейдин мыкты окуучусу отурат. Өзүнөн сурап көрөлү. Саламатсыңбы? Саламатчылык. Эмнеге даярдык көрүп жатасың? Азыр мен республикалык мектеп окуучуларынын республикалык олимпиадасына даярданып жаткан кезим. Тактап айтканда 27-28 февралда болуп өткөн областтык олимпиадада 1-орунду физикадан багындырып, республикалык олимпиадага жолдомо алдым. Азыр буюрса, ошо олимпиадага даярданып атам. Мен физика предмети боюнча олимпиадчы болуп 8 класстан бери даярданып келем. Ошол даярдыктарымдын жыйынтыгында былтыры мен тактап айтканда эл аралык олимпиадага катышып келдим Кыргызстандын курама командасы менен. Ал 50-чү жолу болуп өткөн Израиль мамлекетинде болду, Тель-Авив шаарында. Буга чейин мен областтык олимпиаданы 3 жолу багындырдым, быйылкысы менен 4 жолу багындырдым. Бул мен үчүн чоң жетишкендик деп эсептейм. Жана bundan дагы көбүрөөк ийгиликтерге жетем деген үмүттөмүн. Республикалык олимпиаданы дагы жеңем деген үмүттөмүн. Мен ошол көпчүлүк окуучулар катары эле өзүм 6 класстан ошол кабыл алуу экзаменден өтүп, ошол лицейге ийгиликтүү өттүм. Буюрса 6 класстан бери биз биринчи келгенде бардыгына өтө кыйын болот. Ал кыйынчылыктарды жеңип, эми ушинтип 11 класска келип отурабыз. Эми бул 11 класска чейин досторубуз менен, классташтарыбыз менен бир туугандай болуп калдык. Бул лицейди тандап эч өкүнбөйм. Себеби мен азыр ушул лицейге келип, билимме билим кошуп, бир кыйла ой жүгүртүм жана жашоо болгон көз карашым өзгөрдү деп ойлойм. Эми сыртта эгер орто мектепте окуп калганда мен азыркыдан башкача мындай бул деңгээлге жетмек эмесмин деп ойлойм. Биз өткөн жылы биз 2018-2019 окуу жылы боюнча айтып берейин. 5 окуучу Америка Кошмо Штаттарына жибердик. Андан экөөсү алтын сертификат ээлери болчу. Бирөөсү бекер окуп жатат Америкада, Хьюстон шаарында. Калган экөө аларда Хьюстон шаарында, калган экөө Бостон шаарында. Андан кийин 8 окуучу Польшага жибердик. Ал жерде алар ийгиликтүү жакшы өзүнүн бүтүүчүлөрү менен чогуу жашап жүрүшөт. Андан кийин бирөө Кипр, бирөө Малайзия, бирөө Кытай мамлекетинде окуп жатышат. Бул жыл буюрса 14 окуучу менен иш алып бара жатабыз. Алар эл аралык аңыз тили боюнча экзамен беришип, ийгилик тапшырышып, андан кийин азыр 14 окуучу менен Америка боюнча иштешип жатабыз. Биз ушул мектептин окуучуларынын ден соолугуна кам көрөбүз. Ооруган балдарды кабыл алып, аларды дарылоонун оорулардын алдын алуу, текшерүү, тамак ашын кароо, өздүк тазалыгын кароо менен
иш жүргүзөбүз. Ошондой эле бул жерде прививка иштери менен дагы иш жүргүзүп, медсестра Жылдыз экөөбүз чогуу алдын ала эмдөө иштерин жүргүзөбүз. Азыркы мезгилде мына сасык тумоо, вирустук оорулардын алдын алуу иштери жана ооругандарды дарылоо иштери менен алектенип, балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, балдарга кандай учурда эмне кылыш керектигини, кайсы учурда бизге кайрылып келип, бизде кеп кеңеш алууга жана лечение алууга үндөп, түшүндүрүү иштерин аткарып, жүргүзүп келе жатабыз. Азыркы убакта лицейибизде 1000ден ашык бүтүрүүчүлөрүбүз дүйнөнүн ар кайсы тарабында иштеп жана эмгектенип жатышат. Окуган дагы студенттерибиз бар. Андан сырткары бул жылы Семетей бүтүрүүчүлөр деген коомдук фонд ачышты. Бул фонд жалпы бүтүрүүчүлөрүбүздүн колдоосу менен ачылды. Жана бул фонддун негизги максаттары азыркы убакта лицейибизге материалдык жардам көргөзүү, жана окуп жаткан окуучуларга, студенттерге жардам көргөзүү. Андан сырткары Кадамжай шаарына кайрымдуулук иш-чараларды уюштуруу максатында ачылды. Бул жылкы 10 жылдык бүтүрүүчүлөрүбүз лицейибиздин футболдук полиясын жаңылап беребиз деп азыркы убакта иш-чаралар башталды. Ал эми 20 жылдыктарыбыз болсо лицейдин ашканасын жана башталгыч мектеп ачуу боюнча пландап атышат. Буюрса иш-чаралар ишке ашат деген ойдобуз. Бул лицейдин тамагы өтө жакшы, убагында тамактанабыз. Бул лицейде биз тамакты убагында жеп, сабактарга кирип, сабактарга жакшы катышып чыгабыз. Тамактары жакшы, даамдуу. Бул жер биздин үйдө эле болуп калды. Биздин китепканада негизинен университетке даярдануу китеби кыргыз, түрк, орус тилиндеги адабияттар бар. Негизинен көпчүлүк окуучулар бизде аңгыз тилиндеги китептерди окушат. Адабий китептер 7 класстан 11 класстар окула турган китептер. Булар Индиядан, Америкадан келген. Негизинен бул китептерди биздин лицейдин бүтүрүүчүлөрү подарка кылышкан лицейдин окуучулары үчүн. Булар болсо предметный китептер, 7 класстардын китептери, булар түрк тилиндеги китептер. Биздин окуучулар негизинен 10 класс, 11 класстар профилдик системада окушат. Табигый, социальный, гуманитарный. Мен ушул Семетей түрк лицейинде 2007 жылдан бери иштеп келе жатам. Бул лицейибизде аябай условиясы бар, шарттары жакшы, окуучулардын баардыгы активистка жакшы окуучулардан жакшы тарбия билим алып жатышат. Мектепке барып окушат, күндүзү кечеси окушат, жатаканада условиялары бар, жатаканада жатып окушат. Андан дагы сырткары условиялар сабактан тышкары ошо теннис оюндары бар, спорт залы бар, кенен каалагандай чыгып сабак боюнча чыгып ойношот.
Жетишкендиктер болсо бизде мисалы өткөн жылын айта кетсек 4 окуучубуз 2019 жылы бүтүргөн окуучуларыбыздан 4өөсү алтын сертификатка ээ болду. Бирөөсү дагы 2018 жылы бүтүргөн окуучу кайра кирип ошол ОРТдан жалпы республикалык тестирлөөдөн алтын сертификат алды. Ошо менен 5 окуучубуз алтын сертификатка ээ болду. Андан тышкары айта келсек, бул биздин мектепте дагы бир окуучубуз эл аралык компьютерден эл аралык дүйнөлүк олимпиадага катышып 3-чү месттен алып келген да. Ушундай ийгиликтерибиз бар буюрса. Ушундай ийгиликтер менен биз ушул мектеп, ушул лицей Кыргызстан боюнча 1-нчи орунда десек адашпайбыз да, менин оюмча. Мугалимдердин жана окуучулардын лицейге кирип чыгуусу үчүн мына ушундай карточка берилген. Мунун жардамы аркылуу окуучулар мына ушундай электрондук өткөрмө көзөмөл пунктунан өтүүгө болот. Бул жолку чыгарылышыбызда Кадамжай Семетей лицейине чагылдырып бердик. Ал эми кийинки көрсөтүүбүздө сиздин мектебиңизде болуп калабыз. Күтүп калыңыз.